Бүгүнү депутат Камчыбек Жолдошбаев айрым кесиптештери жумушка маршрутка менен келгенин көрүп иттей уялып жатканын айткан эле. Анын кебинен кийин коомчулук жогорку кеңеш депутаттарынын мамлекеттин эсебинен, тагыраагы элден чогулган каражаттын эсебинен бюджетке түшкөн акчанын канчасын кемиришери тууралуу маалыматтарды кайрадан ачыктап башташты. Маалым болгондой, алар өткөн жылы 800 миллион сомго чукул каражатты капчыктарына солошкон. Ал эми мунун ичинен ай сайын жол кире катары 40 000 сом берилери маалым. Бул тууралуу депутат Жанар Акаев кайсы бир гезитке берген маегинде айлыгы 30 000 сомду түзөөрүн, жол кире катары аймактарды кыдырууга, авиабилетке деп 40 000 сом алаарын айтканы бар. Бирок кыргыз коомчулугунда депутат деле эл жеген нанды жеп, эл көргөн күндү көрүп иштеши керек дегендер арбан. Мындан улам аларга мынча каражаттын сарпталышына көпчүлүк ачыктан ачык каршы. Чынын айтканда жаратылуу бир иш жасашса макул дейт элек. Элдин көйгөйүн ойлогондору аз. Көбү элге жагынуу үчүн гана популисттик көз караштагы билдирүүлөрү менен трибунага чыга калышат. Анан ушак болсо болду. Башка учурда тилин жутуп алышкансып телефондорун чукулап отурушат. Курсактарын чандайткан буларды ушинтип жол киресине чейин акча берип эркелетпей, карапайым жарандардан эмнеңер ашык деп самокат алып берсек кандай болот? Ошондой элге аралашып кичине арактап туура эмес мыйзамды колдогондору башка жеп оңолобу деген ойда. Мегаком компаниясын алып берүү убадасы менен россиялык бизнесменден 1 миллион доллар пара алганы соттук териштирүүлөр аркылуу далилденип, темир тор артына кеткен Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев бүгүнкү күндө номер 47 абакта жаза мөөнөтүн да өтөп, дарыланып атканы белгилүү. Буга чейин парламенттеги айрым депутаттар мамлекеттик жаза аткаруу кызматынын жетекчилигинин дарегине кайрылуу жасашып, Текебаевди убактылуу абактан чыгарып, ооруканага жаткырып дарылатууну суранышкан. Бирок бул сураныч четке кагылган эле. Натыйжада ал азыр жогоруда белгилеп кеткендей номер 47 абакта дарыланууда. Текебаевди абактан чыгарып, ооруканада дарылатуунун максаты эмне дейли? Эсибизге жара чыкпаса 2010 жылдагы апрель революциясынан кийин дагы Бакиевдин бир тууганы Ахмат Бакиев кармалап, темир тор артында жатканда ден соолугуна байланыштуу ооруканага которушкан. Ошондон ары ал Кыргызстандан куйругун түйө качкан. Кыязы атамекенчилерде ушундай жол менен Текебаевди сыртка качыруу аракетин көрүшкөнбү деген суроо жаралат. Ал тургай ошондой план түзүлгөн болушу мүмкүн экендигинин күмөн дагы жок. Ошондо башка атамекенчи Акаевдин жанына баргысы келгенби же Бакиевденби? 7 февралда Бишкек шаардык соту депутат Аида Салянованын ишин карап бүтүп, Ленин райондук сотунун чечимин күчүндө калтырды. Буга байланыштуу эми депутат айым мандатынан ажыратылаары турган иш. Бул боюнча жергиликтүү маалымат булактарынын бирине өз пикирин билдирген БШК төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов соттун күчүнө кирген чечиминин көчүрмөсү келсе, комиссия маселени 30 күн ичинде карап бүтүм чыгарат. Эгер Салянова мандатынан ажыратылса, Атамекен фракциясында кайсы депутат орун алат? 2015 жылдагы парламенттик шайлоодогу тизмеге көз чаптырсак, кезекте талапкер катары катталган Гүлнара Клара Самат, Ташболот Балтабаев, Талант Узакбаев бара. Бирок алардын кимиси тизмеде, кимиси арыз жазып чыгып кеткени тууралуу азырынча белгисиз. Убактылуу президент же саясатчы Адахан Мадумаров айткандай, самозванка Роза Отунбаева түшүнөн чоочугансып, президент Сооронбай Жээнбековго жалаяктай болгон кайрылуу менен чыгыптыр. Анда президентти тымызын мактап өлкө башчысын Аида Саляновага жардам берүүгө чакырган. Бирок мыйзамды билген Отунбаеванын Жээнбековду мыйзамсыз аракетке үгүттөп жатканы көпчүлүктү таң калтырууда. Эмне үчүн Отунбаева Салянованы коргоп жатат? Же бул самозванканын артында да калбыры барбы? Биз билгенден Роза Исаковнанын да арты таза эмес. Буга чейин Текебаев соттолгон Мегаком чуусунда анын да аты аталган. Тактап айтканда 2012 жылдын июнь айында Мегаком компаниясынан сыртка чыгарылып кеткен 6 миллион долларга Роза Отунбаеванын да катыштыгы бардыгы айрым ММКларда жарыяланган. Анда бул каражаттын бир бөлүгү анын уулу Атай Садыбакасовдун эсебине которулганы да маалымдалган. Бул маалыматты ошол кездеги парламент депутаты Камчыбек Ташиев жогорку кеңештин жыйынында ачык айтып чыккан эле. Тилекке каршы Отунбаева бул иш боюнча бир да жолу үн катпай, коомчулукта ал тууралуу күдүк ойлор бүгүнкү күнгө чейин сакталууда. Буга чейин Текебаевди коргоп келген болсо, азыр Салянованы жактап жатканынын сыры деле ушул иште болуп жүрбөсүн. Анткени Аида Жеңишбековна Мегаком ишинде Текебаев менен Отунбаеванын кандай күнөөсү бар экенин абдан жакшы билет. Мүмкүн анын оозун жабуу үчүн президентке кайрылып жаткан чыгар.
Анткени Салянова бир жарылса Отунбаеваны токтоосуз камалып, Текебаев өмүр бою камактан чыкпай калышы ыктымалы. Бийликке келген мурдагы ажоолордун бир туугандары, жакындары, шылуундар тарабынан алынган кыймылсыз мүлктөрдүн көбү мамлекетке кайтарыла элек. Болгону Кадыржан Батыровдун кээ бир элдин көзүнө көрүнүп калган мүлктөрү араң алынды. Өткөндө Бишкектин Жибек жолу көчөсүндөгү Бакиевтерге тиешелүү үй социалдык өнүктүрүү министрлигине берилгени болбосо, калган көмүскөдөгү кыймылсыз мүлктөрдүн эсеби тактала элек. Чындыгына келсек, Жанышка, Ахматка, Адылга, Максимге тийиштүү мүлктөрдөн кайсынысында азыр кимдер жайланышып алганы боюнча маалыматты ким бере алат? Эч ким. Буга окшогон шырылдап эле акча түшүп турган берекелүү жайлардын үзүрүн кайсы эпчилдер көрүп жатканын эл билбейт. Ал эми пансионаттардан, тойканалардан, унаа сатуучу жайлардан, базарлардын каймагын кимдер шыпырып жеп жатканын билебизби? Жок. Качып кеткен Мелис Мырзахматовдун деле кыймылсыз мүлктөрүнөн күнүгө шуулдап акча түшүп жатканы жалганбы? Депутат болуп маңкайып отурган көпөстөрдүн мышыгын эми ким пышта үркүтө алат? Далай бала бакчалары, заводдору, фабрикалары, клубтары, стадиондор ит бекерге сатылганы боюнча маалыматты качан ачыктап, эл таразасына чыгарабыз. Эмнеси болсо да элдин шыбагасын элге берүүгө мезгил келди. Муну ак үйдөгүлөр козгоп чыкса, күч түзүмдөрү аргасыздан кыймылга келет. Мындай тобокелчиликке барууга булардын акыбалы жетеби? Ошол эле прокурорлору, генералмын деп кырыша болгондору, атка минерлер эмне элден башкачабы? Жетишет. Көмүскөдө калгандардын баарын тегиздеп туруп, калктын алаканына салып берүүнүн убактысы келди. Мындай кадамдар жасалбаса, демократия дегендин көркү ачылбайт, бийликке ишеним жаралбайт. Эгерде Чыныбайдын фокустарын жайылтууга убагында чара көрүлгөндө, ал дагы деле спикер болуп отура бермек. Көзү барда бирди айтып, бурулганда тескери кебен ушаткандар болгон үчүн шефке ичара төгүлгөн сырлар жеткирилген да. Анан калса съезде баатыр сынган Чыныбай Акуновичтин терисин тысырайта сыйрып салууга туура келди окшойт. Биз колдоп беребиз деп тыңсынган депутаттары кийин куйругун кыпчып безишти го. Көрсө жакасы бөлөктүн жаны бөлөк деген кептин чындыгы бар экен. Азыр Чыныбайды мурдагыдай тегеректеген эч ким жок. Антселе шыбыш кеп заматта керектүү кишиге жетет. Ошондуктан тизмеге кирсем болот эле деп элеңдеген азаматтар ашыкча кепшебей турууга аргасыз. Башкаруучу партиянын ичинде саясат деген шакардай кайнап турган убага. Айрым маалымат каражаттары коррупцияга шектүү делген көпөстөрдөн атка минерлердин тизмесин чыгарып жиберишти. Алардын арасында азыр бакыйып депутат болуп отургандар да бар. Бакандай, Балтадай, Геркидей болгон кишилерди көрүүгө болот шектүү тизмеден. Суудан дайыма кургак чыккан Пирматов, Жапаров, Чуденов, Салянова, Исаков, Шыкмаматов, Исаев дегендерден иш балдасы качан чыгаарына күч түзүмдөрү жооптуу экенин жамы журт билет. Эмки чакырылышта чамасы буларды көрбөй калышыбыз ыктымал парламенттен. Анткени лидерлердин тандоосунан катуу көмөл жүргүзүлөт. Бизнесмендин атын бул акыры өлкөдөн чыгып кетүүгө мажбур болгон экс-чиновник Юруслан Тойчубеков менен Ош шаарынын экс-мэри Мелис Мырзахматов ушул күндөрү Туркиянын борбору Анкарада күн кечирип жүрүшкөнүнөн кабардар болдук. Юруслан Тойчубеков Кыргызстандан куулар замат алгач Россияга баш калкаласа, Мелис Мырзахматов Үрүмчүгө жан бакканга ашыккан экен. Бирок орус бийлиги менен Кытай тарап экөөнө силердин биздин өлкөдө жүргөнүңөрдү кыргыз бийлиги жактырбай жатат таризинде бурк этишсе, экөө акыры Анкарадан түнөк табышканын кыргызстандык мекендештерибизге айтып, буктарын төгүп алгандары каңкууланды. Мырзахматовго азырынча сөз жок. Берки Тойчубеков караган доорунда шүк жүрсө, мекенинен куулбай, неберелеринин кашында жүрөт эле да. Элге шарият тыюу салган эшектин этин жегизген пендеге кандай сөз айтууга болот? Азырынча коомчулук баасын бере турсун.